Сіздерге де малым болғандай, Қырғызстан өзінің уақытында 2008 жылы ең бірінші постсоветтік парламенттердің арасында регионда этикалық нормаларды өзінчө документті баса белгілеген жалғыз парламент бойдан қалуы да сол уақыттан. Қырғыз Республикасының Жогорку Кеңешінде 2015 жылға чейин Жогорку Кеңештин регламенти жана депутаттык этика боюнча комитет иштеп, ал өз ишинде аталган кодексти колдонгон. Азыркы учурда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет бар. Анда регламент жана этика маселелери каралат. Бирок этика кодекси канча убакыттан бери кабыл алынганын эске алсак, убакыттын өтүшү менен аны өркүндөтүү жана жаңы мыйзамдарга ылайыкташтыруу зарылчылыгы келип чыгууда. Мындан тышкары 2021 жылы өлкөбүздө конституциялык реформалар жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгы катары 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Республикасынын конституциясынын референдумга коюлушу жана 2021 жылдын 5 майында баш мыйзамдын кабыл алынышы. Ошондой эле анын натыйжасында мыйзамдарды олуттуу конституциялык реформалардын жүргүзүлүшү болду. Реформалардын натыйжасында Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды жана жаңы редакцияда кабыл алган. Ал 2022 жылдын 16 ноябрында күчүнө кирген. Жогорку Кеңештин депутаттары эл шайлаган адамдар болуп саналат жана элдин атынан сүйлөшөт. Шайлануу менен ар бир депутат өз шайлоочуларына жалпысынан өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган өзүнүн шайлоо программасын аткаруу жөнүндө убада берет. Ошентип депутаттык ыйгарым укуктарын аткаруу менен депутат өз ишинде мыйзамдарды жана башка актыларды жетекчиликке алат. Депутаттык этика кодекси колдонмо үчүн негизги документтердин бири болуп саналат. Анткени Жогорку Кеңештин тармактык мыйзамдары да ага шилтемелерди камтыйт. Ар кандай акт сыяктуу эле кодекс аны өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөргө учурашы керек. Депутаттык этика кодексинин ченемдерине кайрыла турган болсок, формалдуу мүнөзгө ээ болгон жана иштебеген ченемдерди көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда кодексте императивдик мүнөздөгү ченемдер камтылган. Алар пикир билдирүү, элдин өкүлү катары депутаттын негизги укугу болуп эсептелсе да, парламентарийлерге пикирлерин эркин билдирүүгө мүмкүндүк бербестен алардын ишин татаалдаштырат. Жогорудагыларга байланыштуу депутаттык этика кодекси долбоорун иштеп чыгуу боюнча конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими менен 2023 жылдын 30 майында жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топтун курамына ар бир парламенттик фракциядан, депутаттык группадан депутаттар кирген. Кодекстин бардык эл аралык талаптарга шайкеш келишин камсыздоо максатында жумушчу топ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан жүргүзүлгөн талдоону жана сунуштарын карап чыкты. Эл аралык стандарттарды эске алуу менен биз жаңы кодексти иштеп чыктык. Депутаттык этика кодексинин долбоорунун концепциясы кодексти өркүндөтүүгө жана жаңы мыйзамдарга ылайык келтирүүгө, парламентарийлердин ишин татаалдаштырган императивдик нормаларды жоюуга, кодексти эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык келтирүүгө, депутаттардын шайлоочулар менен өз ара аракеттенүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Депутаттык этика кодексинин сунушталып жаткан редакциясында төмөнкүлөр каралган. Дискриминацияга жол бербөө жана гендердик теңчилик боюнча аныктамалар, ченемдер, структуралык өзгөртүүлөр каралган, кызыкчылыктардын кагылышуусу темасы кеңейтилген, учурдагы реалдуулукка дал келбеген эрежелер алынды. Мисалы, жыйында уюмдук телефондук колдонуу. Депутаттык топ, бир мандаттуу округунан депутат деген сөздөр киргизилди. Депутаттык этика кодекси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө 141 беренесинин 2 бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын статусу жөнүндө 8 беренесинин 3 бөлүгү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган. Ошондуктан аны кабыл алуу кажет. Андан тышкары мындай кодекстер ар бир министрликте, муниципалдык органдарда профессионалдык тиешелүүлүгүнө жараша бар экендигин белгилейм. Этика кодекси укуктук акт болуп эсептелинбейт, мааниси өзүбүз үчүн гана нормативдик акт. Аталган кодекстин долбоору иштелип чыккандан кийин коомдук талкуу үчүн 2023 жылдын 25 июлунда Жогорку Кеңештин сайтына жайгаштырылган.
Андан кейін дагы ар бир фракцияга жана депутаттык топко сунуштарды жана сын пикирлерди берүү үчүн жөнөтүлгөн. Ата журт Кыргызстан жана ишеним парламенттик фракциялардан келип түшкөн сунуштар төмөнкүлөр болуп чыкты. Ата журт Кыргызстан фракциясынын 2-12 пункту депутаттар ар бир айдын аягында өздөрү мүчө болгон фракциялардын, депутаттык топтун жана комитеттердин жыйналыштарына өздөрүнүн катышкандыгы жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү. Жүйөлүү себепсиз 10дон ашык жыйналышка катышпаган депутаттар эмгек акынын 1/10 бөлүгүнөн ажыратылат. Фракциянын депутаттык топтун жана комитеттин жыйналышына катышуу мүмкүн болбогон учурда фракциянын депутаттык топтун жана комитеттин мүчөлөрү фракциянын депутаттык топтун лидерине жана комитеттин төрагасына фракциянын депутаттык топтун жана комитеттин жыйналышынын өткөрүүгө чейин кеминде 1 жумушчу күн мурда катышкандыгынын себептери жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү деген сунуш. Экинчи ишеним фракциясынан 2-13 пункт менен толуктоонуу сунуш. Депутаттар ар бир айдын аягында өздөрү мүчө болгон комитеттердин жыйналыштарына өздөрүнүн катышпагандыгы жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү. Комитеттин жыйналышынын жүйөлүү себептерсиз калтырган депутаттар эмгек акынын 1/10 бөлүгүнөн ажыратылат. Комитеттин жыйналышына катышуу мүмкүн болбогон учурда комитеттин мүчөлөрү комитеттин жыйналышынын өткөргөндөгө чейин жок дегенде 1 жумушчу күн мурда комитеттин төрагасына кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. Бирок бул сунуштар жарым-жартылай кабыланып, ал пункттар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык келтирилген. Ошондо 2-12 пункту мыйзамда там камтылган редакцияда баяндалат. Урматтуу депутаттар, көрсөтүлгөн дагдайларга байланыштуу ошондой эле дүйнөлүк масштабтагы саясатты өзгөрүүлөрдү глобалдык деңгээлдеги жаңы агымдардын келип чыгышын эске алуу менен жаңы редакциядагы депутаттык этика кодексин карап чыгуу жана кабыл алуу мыйзам ченемдүү процесс болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Суроолоруңуздар бар болсо, талкууга даярбыз. Гүл Ахматкуловна да суроо. Рахмат Чолпан Алаевна. Я внесла достаточно предложений, мы согласовали уже с вами, правильно, да? Да. Да, и у меня все-таки вопрос по поводу комиссии по этике. Уважаемые коллеги, мне кажется, что нам необходимо создавать такую комиссию не временную, а постоянно действующую комиссию. Дело в том, что на самом деле бывает много моментов, случаев, когда необходимо будет ее рассматривать. Для чего нужна комиссия, да? Вообще сам кодекс об этике, это все равно для того, чтобы как-то вот немножко мы сами себя должны немножко держать в рамках, где-то стремиться к самообразованию, поведению и так далее, и так далее. Поэтому раньше всегда был самостоятельный комитет Жогорку Кеңеш по этике. Вот, поскольку мы все являемся государственными чиновниками, служащими, мы служим народу, да, и наше поведение, отношение к работе, это всегда показательно. И если у нас будет постоянно действующая такая комиссия, я думаю, что не каждый захочет, да, попасть туда, но все будут прекрасно понимать, что она есть, что она существует, что нам необходимо соблюдать определенные правила поведения, этики и так далее. Поэтому давайте у нас же есть советы постоянно действующие, у нас есть комитет постоянно действующий, но подняв статус, я думаю, чтобы это был, я рекомендовала, чтобы это был, во-первых, поскольку кодекс этики, да, он звучит громко, но это подзаконный нормативный акт, вот, он основан на Конституции, на законе о статусе депутата, на регламенте. Многие статьи взяты с регламента. Я предлагаю, уважаемые коллеги, все-таки слово «временно» убрать. И комиссия по этике, она должна быть как самостоятельная. У нас есть аксакалы, у нас есть люди, у нас есть молодые, которые всем своим поведением, да, почему бы лучших из лучших не выбрать и представителей каждой фракции, депутатских групп, да, и не создать такую объективную, хорошую, постоянно действующую комиссию. Мое предложение. Гуля Ахматкуловна, хорошее предложение. Ну, данное предложение ваше, наверное, касается всех, непосредственно всех членов нашего комитета. Я бы хотел сказать, что в составе комиссии, когда мы летали в Лондон, мы
такой прецедент видели. Да, действительно, в Лондоне есть комиссия, которая рассматривает кодекс депутатской этики. И в то время у нас был очень такой процесс толкований. Мы старались учитывать опыт наших коллег, но учитывая, конечно, ментальность, учитывая наши региональные особенности, мы на тот момент как-то пришли к тому мнению, что на сегодняшний день кыргызский парламент, мне кажется, еще не готов. Этот вопрос в комиссии можно, конечно же, рассмотреть и в парламенте, потому что опыт англичан гласит, в состав комиссии туда входят, оказывается, опытные судьи. Там, я не помню, из скольки человек, там 9 или 11 человек, по-моему, было, да, там председатель комиссии, и они на постоянной основе работают. Тот пример, который, помните, когда снесли Бориса Джонсона, тогда это и была работа данной комиссии. Если парламент поддержит ваше предложение, почему бы нет? Я думаю, давайте что мы вносите внесем, ваше предложение. давайте вот в кодекс мы внесем слово временно уберем, что необходимо создать. Да? На самом деле для поднятия статуса, понимаете, статуса звания депутата, статуса мандата депутата, это необходимо. Понимаете, это где-то определенные гарантии должны быть тому, что все будут к этому стремиться, многие вещи не будут позволять. Прежде чем сказать, люди будут взвешивать все свои замечания, предложения. Вообще, я считаю, что это необходимо. Тот орган, он необходим. Да, вот примеры зарубежных стран, они хороши. Но дело в том, что у нас оно тоже существовало. И раньше эти комитеты у нас были. Сейчас вот нагружать наш комитет... Комиссии не было же, Нет, комитеты рассматривали? Нет, не рассматривали, был комитет по этике. А сейчас, как говорится, у нас, вот понимаете, мы наш комитет грузим тем вопросом, который вот должна рассматривать все-таки комиссия наша, независимая. Вот зачем Давайте будем на комитете должны это рассматривать? Комитет и комиссия разные вещи, правильно? Да, комиссию мы создаем там временно там, и так далее. да. Вы предлагаете постоянную комиссию. Постоянную чтобы комиссию, создавали да. Вот на не созыв... комитет по этике, а постоянная комиссия по этике, не да? комитет, да. Чтобы разгрузить, я говорю, работу комитета. Потому что иногда эти вопросы приходится рассматривать у нас, правильно? Вот. Стоит ли нам распыляться на все это? Когда будет самостоятельная комиссия, она будет состав объективная. комиссии? Состав комиссии представителей каждой, как говорится, фракции. То есть сами же депутаты? Сами же депутаты. Мы, к сожалению, я, например, считаю, что это будет правильно. Ну, как вот со стороны судей пригласить, да, будь объективен, посмотри поведение депутата. Это же не судилище тоже своего рода, да? Это немножко другая стезия, которая нам необходима. Но она и воспитывать будет. Эта комиссия еще будет проводить определенные занятия, необходимые для наших депутатов. Это же не только вот поведенческое только, понимаете? Это еще и представительного плана. Мы же туда включили вот отношения международные, да, когда наши депутаты выезжают за рубеж, как там вести себя, что там не просто, как говорится, элементарные правила приличия, а там есть международный протокол, мы должны его соблюдать. Потом мы должны, прежде чем выехать, хотя бы официальную информацию об этом стране пребывания мы должны знать. И так далее, и так далее. Вот понимаете, это же, не местные аилки, это все-таки Джогур. Гулак Маткуловна, еще вот, смотрите, мне кажется, у нас вот для сейчас статуса это нам на сегодняшний день идет 3-й год, как мы вместе с вами коллеги, и по сей день мы ни разу не собирали даже временную комиссию относительно поведения какого-либо депутата. Ну, видите, официальных-то и обращений такого не было. Мы как бы все это посредством трибун решали, многие вопросы. У нас есть иногда, регламент, у нас есть закон о статусе депутата. Там тогда четко и не прописаны многие нормы, которые мы действительно руководствовались, вот когда мы рассматривали кодекс депутатской этики, мы там эти нормы использовали, там, как бы с потолка не брали. Но я не знаю, это решать, я думаю, что служить образцом для как подражания. комитет мы можем внести ваше предложение, а я думаю, что парламент должен решить это. Да, я прошу, как говорится, отдельно. Да. Хотите? Ищите предложение, озвучить его, да? Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Түшүнүңөрдү. Дастан Арысбековичте сөз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Шолпан Алиевна, жыйындын катышуучулары. Туура биз бул токтом 2008 жылы кабыл алынып калган депутат кодекс этика боюнча.
токтом менен да. Анан негизи анын иштегенин мен көргөн жокмун да. Бул күнгө чейинчи. Бул токтомдун иштегенин көргөн жокмун. Чынын айтайын. Бирок эң негизгиси, урматтуу депутаттар, бизде Жогорку Кеңештин депутатына тийиштүү түздөн түз иштеген 3 мыйзам бар да. 3 мыйзамда так көрсөтүлгөн. Конституция, регламент. Мисалы, эң биринчи биздин баш ийген мыйзамыбыз Конституция. Конституцияда так жазылган депутаттардын жөнүндө. Кандай шайланат, кандай жол менен чакыртып алат, кандай иш-чаралар менен иштейт деген так көрсөтүлгөн. Биз будан эч чыгып кете албайбыз. Экинчи менин колумда турган бул регламент. Регламент турат. Бул илгери токтом болчу, кийин барып мыйзамга айланган. Мыйзамга айланган, регламент кабыл алынган. Бул регламентте да мисалы мен бир токтолуп кетейин. 141 берене депутаттык этика деген турат. 142 берене Жогорку Кеңештин имаратына тартипти жана этиканын ченемдерин сактоо. 143 депутаттарга карата колдонуучу чаралар. Бул жерде так көрсөтүлгөн. Ошондой эле дагы бир мыйзам бар, депутаттын статусу жөнүндө. Мына бүгүнкү күндө биз аны конституциялык мыйзам кыла албай атпайбызбы? Негизи бул Конституцияда жазылган бизге тийиштүү бир мыйзам конституциялык мыйзам болуш керек да. Мисалы, министрлер кабинети жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам. Биз кабыл алып бергенбиз. А бирок Жогорку Кеңешке да бир тийиштүү бул биякта жазылган конституциялык бир мыйзам болуш керек. Бирок биз жана закон статус депутат деген мыйзамды конституциялык мыйзам кылабыз деп президентский бизден өткөн 3 окуудан бирок президенттен вето коюлуп кайра артка келген да. Карама каршы пикир менен. Ошо менен ал чечилбей турат. Бирок биз ошол мыйзамды конституциялык мыйзам кабыл алып туруп, конституциянын өзүндө беренелеринде кандай жазылса, ошондой режим менен кетсек, биз бардык нерседен мындай бардык нерседен мындайча айтканда мыйзамдаштырабыз бардык нерсени. Ошондуктан азыр биз дагы могу кошумча этика кодексин дагы биз чынын айтайын депутаттар, өзүбүз проблема создавать этебиз да. Дагы эле чырмалышабыз да. Да, мына конкреттүү түрдө этика жөнүндө жазылса, аны кабыл алып токтом менен бир күн болбосо ал бир күн иштеши мүмкүн. Ошонун негизинде ал токтом деп туруп көрсөтөбүз. Сен ушул токтомду ким кандай депутат иш-чараны туура эмес кылса көрсөтүп, ушуга байласак болот. Бирок ага чейинки андан өйдө турган мыйзамдарга карама каршы келип калса, ал токтом иштебейт. Мисалы жана айлык акылар боюнча жумушка келбесе мынча штрафтар салынат атпайбы? Ал Трудовой кодекске өзү негизи туура эмес келет. Эмгек кодексине туура эмес келип калат. Анын айлыгын сен ушу токтомго байлап туруп кармап кала албайсың. Ал өзү кол коюп бермейинче, мисалы, ал депутат. Көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн ушул жерден да бир мындай бул кодексти мындай конкреттүү түрдө кыска жана нуска кылып туруп кабыл алгандай кылып туруп биз кабыл алып берели. Ошол эле турган регламенттен, конституциядан, кодекстен алып туруп ал жерге алып барып көчүрүп коюп жазып койгондун эч кандай кажети жок да, мен ойлойм. Ал жөн эле мындай ашыкча бир проблеманы эле создавать этет, урматтуу депутаттар. Анын кереги да жок деп ойлойм да. Калганы регламентте, конституцияда, депутаттын статусу жөнүндө мыйзамда бардыгы сонун көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде депутаттар иш-чара алып барса, мен ойлойм, эч нерседен кем болбойт. Жана аша чабып кетпейт. Ошо режимдерди сактаса. Албетте сакташ керек. Эч нерседен кем болбойт. Мен ошону айткым келет эле да. Буну башка түр менен да өзгөртүп, жөн эле өзүбүз бир кошумча маселе жаратып алабыз деген эле ой. Рахмат. Сунуш Дастан Арсбекович. Мен сунушум азыркыны мен колдоп берем. Просто бул мен мындай өз оюмду билгиздим да. Азыркы мен эми бул маселени да биз сиз менен да бирге талкуулаганбыз. Албетте туура кодекстин бүгүнкү күнгө чейин иштебегенин деле ал деген анда регламенттин эле депутаттын статусу жөнүндө мыйзамдын, конституциянын бүгүнкү күнү мен айтып кетпедим, мына 3-жыл болду. Бир да жолу биз комиссия, кайта убактылуу комиссия түздүкпү? Түзгөн жокпуз.
кодекстин иштебейин деле жакшы да, туурабы анда? Анда тартип бузуулар жок. Мына биздин убагыбызда билбейм, бир да депутатка бир арыз да жазганын биз көргөн жокпуз. 6 чакырылышта болду, болгон жокпу? Андай баталиялар болду эле. Уруш талашка чейин чыгып, 5 чакырылышта ошондой. Жок, ошону айтып атабыз. Анан кийин сиз да туура белгилеп кеттиңиз. Кодексти, албетте, биз деле ошо кодексти карап аткандан кийин ошол регламентти карадык. Ошол эле жана айтылып кеткен конституция менен депутаттын статусу жөнүндө мыйзамды карадык. Ошол жерден нормалар, көп нормалар ошол жерден келди, албетте. Бирок эми кодекс бул эми бир локалдуу нормативдүү акт да, бул биздин жогорку кеңешке таандык нерсе. Бул депутаттарга таандык. Ошо жаңы келген депутаттар бир ошол кодексти бир башында окуп алса, андан кийин жүргөнү турганы, басканы, жана мынакей чет өлкөгө деп атабыз, барганда кандай эмени менен эметиш керек, руководство этиш керек. Билген деле жакшы, анткени баардык нерсени да биз ошол эле регламентке, ошол эле айтылып кеткен 3 мыйзамга киргизе албайбыз да. Анан ар бир макамдын министерстволор болсун, ведомстволор болсун, өздөрүндө кодекс бар. Кодекс поведения, туурабы? Госслужащийлерде мынакей ошолор бар. Андан кийин мен ойлойм, бул эми урматтуу депутаттар, бул эми лишний болбойт. Наоборот, мынакей жаңы келген депутаттарга бул как бы мындай өзүнчө бир китеп. Ошол кодекстин ичинде мына ар бир мыйзамды карап отурган деле кажети калбайт. Регламенттагы 3 мыйзамдын эмеси бар тең кодекстин ичинде бар. Бир эле китепчеден муну окуп, карап, андан кийин өзүнүн жүрүш турушуну, ушуну туура бир жөндөп алат деген сунуш. Андан кийин эми албетте карап чыгалык. Сунуштарыңыздар болсо, Александр Шпекович, караганга биз даярбыз. Кээ бир нормалар может быть лишний болсо айтыңыздар. Мойр лишний көчө биз Гүл Акматкуловна экөөбүз 1,5 сааттай отуруп сүйлөштүк. Мындай редакциялык тарихте бир топ сунуштар келди. Ошолорду биз киргизип атабыз. Карап чыгалык. Кийинки сөз Мекимбек Акимовичте. Рахмат, Чолчулпан Алыевна. Нурлан Самбекович, конечно, бул мыйзам долбоор сиз сунуштап жатып мындай бир депутаттардын кадыр баркын көтөрөйүн деген үмүттө болуп атсаңыз керек. Мисалы сиз айтып кеткен чет өлкөгө барганда кайсы гана мамлекет болбосун, алардын мындай бир кээ традицияларын, мындай бир салт түрүп адаттарын билип алганыбыз жакшы да. Бирок кантип ойлойсуз? Ушул мыйзам долбоор депутаттарга токтомдун долбоору депутаттарга каршы бир рычаг болуп калбайт деп ишенесизби? Жок. Себеп? Эми биз жана айтып кетпедикпи? Автордон угайынчы. Спекштагы автор бул жерде бардык комиссия автор. Ошол комиссиянын канча мүчөсү бар болсо, ошолордун баары тең автор. Мынакей ошол баарыбыз барып биргеликте иштеп чыктык мунун баарын тең биз. Андан кийин ар бирөө бу жерден жооп берүүгө эмес. Бул ырчак эч качан болбойт. Жана айтпадыкпы, ошо регламентте эле көп нерселер регламентте берилген. Нормалар бар ошол жерде. Бул ошонун мындай айтканда кодекс это свод нормативных правовых актов. Обобщенный вариант. Обобщенный вариант вы делаете, да? То есть сиз ишенесиз, что эртеге депутаттарга каршы бир рычаг болуп калбайт бул нерсе? Жок. Да? Анан кийин Гүл Акматкуловна сунуш киргизип атпайбы? Комиссия түзөлүп депчи. Ошол маселе боюнча дагы өзүм мындай пикиримди айтып кетейин. Мисалы, биздин комитеттин бул биздин ишибиз да, милдетибиз. Анан мен ойлойм, өтө деле мындай бир убактыбыз көп кетип, ал маселеге эме кылып калган жокпуз да. Конечно, для улучшения возможно, но в любом случае бизде регламентте жазылгандан кийин ал комиссиянын жумушун аягында келип туруп решенияны биз чыгарышыбыз керек болот. Вот у меня вопрос рождается, стоит ли тияка дагы бир комиссия түзүп, но когда мы в любом случае наш комитет это решает, да? Бул Гүл Акматкуловна болуш керек, э? Жок, мен өзүм пикиримди айттым. Буга экөөсүң жооп бербей коюңуздар, рахмат. Сөз Гүл Акматкуловнада. Рахмат Чулпан Алыевна. Я все-таки отвечу по той простой причине, что все-таки надо рассматривать, знаете, вот кодекс этики, это вот не должно быть рассматриваться, что только негатив.
Вопрос не в негативе, что вот только конфликтная какая-то ситуация, и комиссия будет рассматривать. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что мы должны этим, как говорится, кодексом, да, поднять, я еще раз говорю, статус, уровень. Это, грубо говоря, это буферная такая, знаете, подушка безопасности, да, между мало ли что, или какая-то, как говорится, конфликтная та же ситуация, да, где-то ее надо будет сгладить, понимаете, где-то надо будет решить вопрос путем переговоров. Это не значит, что сразу какие-то репрессивные меры будут приниматься. Вопрос не в этом. Вопрос еще и в том, что комиссия должна еще будет заниматься повышением уровня образования, да, приглашать лекторов, обучать ораторскому искусству и так далее, и так далее, и так далее. Это же очень большая тематика, да, этики, этикету и так далее. Это же, ну, я считаю, что наоборот, это будет большим плюсом для наших коллег. Не все же успевают, грубо говоря, куда-то специально ходить, записываться на курсы, да? А комиссия будет этим заниматься. То есть у нее будет полномочия более шире. Многие вопросы, я же говорю, она наоборот будет снимать. Поэтому я вот предлагаю, как бы, Всё это верно, необходимо. Гүлия Махмудовна. Спасибо большое. Урматтуу депутаттар, анда корутундуга өтсөк болот да. Комитеттин корутундусу. Депутаттык этика кодексин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароосуна киргизилсин деген депутаттар добуш берип болдуңуздар. Макул? Каршы жок.